Биринчиден ошол бүгүнкү күндөгү болуп жаткан окуя бир жума мурун Россияда эл аралык форум болду да. Ушул темада руханий суверенитет жана глобализация. 250 адам сүйлөдү. Ошондон 4-өн докладын окуп чыктым. Бизкине үндөш келет да. Аягында келип, ар бир улут өзүнүн руханий суверенитетин сакташ керек дейт. Культура деген сөз бул латындын колера, маданий руханий байлыкты сактоо менен ченелет да. Мен ошого байланыштуу кыргызга гана таандык кыргыздын 100 өзгөчөлүгүн сактап калдык. Алар эмнелер? Биздин бөлөк улутка окшош жактарыбыз анс деле өнүгө берет. Бирок калпак кыргыздыкы гана да. Кепкени баары кет. Эгер биз калпакты сактабасак, калпак жок болуп кетет. Жок ордо. Гандбол, футбол, волейбол, баскетбол өнүгө берет. Бирок ордону биз сактабасак, ордо үйнөдөн жок болуп кетет. Эмне үчүн 100 өзгөчөлүк? Быйыл автономия областынын 100 жылдыгы да ошого байланыштуу шарттуу гана. Калганын сиздер кошумчалайсыздар. Биринчи, кыргыздар Борбордук Азияда эң байыркай. Экинчи, кыргыздар турк цивилизациясынын сап башында турган. Үчүнчү, кыргыздар улуу кыргыз каганатын курган эл. Төртүнчү, кыргыздар дүйнөдөгү жандуу мана сепасын жаткан. Бешинчи, кыргыздар алдыга небере, чөбөрө, кыбыра 40 муун алдыга билет, 40 муун артка билген. Түрк дүйнөсүндө жалгыз эл. Кыргыздар айгүн календарын жараткан эл. Дүйнөгө кинодо кыргыз кереметин жараткан эл. Кыргыздар атактуу Күлүктү же Бүркүттү атактуу Баатыр сыяктуу даңктаган эл. Кыргыздар тегин билбегенди тентиген кул дейт. Кыргыздар байыркы жашоодо ыр менен жаан жадырып, ыр менен аны дарылаган эл. Кыргыздарда кыргыз деген сөз түрк деген сөздөн 7 кылым илгери жаралган. Мухаммед Хайдар кыргыздарды Моголстандын Туарстандары деген. Кыргыздын тарыхында түрмө карылар үйү болгон эмес. Эң чоң оор жаза элден чыгаруу болгон. Кыргыздарда гана төк макын эч ким тие алган эмес. Кыргыздар кушка, жылкыга, адам баласына, жылкынын мойнуна, соорусуна, кулагына, маңдайына, көзүнө карап сын берип, жылкыга байланыштуу гана 800 сөз болгон. Кыргыздар мусулман доорунан 3400 жыл илгери жаралган эл. Кыргыздар Аккуну, Бүркүттү, Шумкарды, Көгүчкөндү, Кайыңды, Арчаны туткан. Кыргыздар бир сутканы 34кө бөлүп айткан. Кыргыздар үрөн сепкенде эң алгачкы түшүм жетимге, андан ашканы жесирге, андан ашса мага деп айкөл болгон. Кыргыздар үчүн аманатты жеткизүү парс болгон. Кыргыздарда көчүүнүн эле жазылбаган эрежелери бар. Көчтү бузбайт, көчтүн башында айча баштайт, көч турган жерди таза тутат, көч келе жатса жолдон тосуп ак ооз тийгизет, жүктү тең артат. Кыргыздар жаш өткөнүнө карабай, эки адам достошсо, эмчектештирип, апасынын сүтүн эм, ант бузбасын деп достошкон. Кыргыздар куш менен да, бүркүт менен, көгүчкө менен шилеке алып достошкон. Кыргыздарда мал күтүүнүн эрежеси болгон. Кыргыздын аспабы комуздун 3000 жылга тете тарыхы бар. Кыргыздарда жылкынын да эрежеси болгон. Уктап жаткан кулунду огойтпойт, желени кеспейт, күлүктү жоргону тушабайт. Арыстанбек эле нота жок доордо 500 күнү билген. 300-ün виноградов жасап алган, 200-ün унутуп калган. Бул не деген генетикалык эс тутум. Саякбай 23 күн тынбай манас айтып, бул дээрлик 7 миллион сапты билген. Кыргыздарда 7000 метр бийиктен ашкан 3 чоку бар. Кыргыздарга рахмат айтуунун эле 40 түрү бар. Кыргыздар адамдын жаш курагын эле 57ге бөлүп айтат. Улуу кыргыз каганатында эле согуштун 63 ыкмасы, найзанын эле 31 түрү болгон. Кыргызда гана бар атаңды өлтүргөн кенеңди алып бер дейт. Кыргызда гана бар элиң менен бийиксиң, элиң жокто кейсиң дейт. Келдибек манас айтканда улуук түндүктү бир күн, кийиз жабдууларды бир күн, алаги шырдакты бир күн айткан. Кыргыздарда чөптүн 700 түрүн дарылга пайдаланган. Кыргыздарда оюнун 3500 түрү бар, алардын үчүнөн 173 кыргыз окуйлат. Камчы өрүмдүн эле 5 түрү бар. Кыргыздар камчыны отко жакпайт, кыргыздар гана камчыны мойнуна илип кечирим сурайт. Кыргыздарда тамырдуу гармонунун эле 60 түрү бар. Бүркүттүн кыракылыгын эле 65ке бөлүп айтат. Кыргыздарда улуттук тамак аштын 400 түрү бар. Улуттук оюндун 300 түрү бар. Кыргыздар асманда үркөр топ жылдыз пайда болгондо эле чөп бышакта билген. Кыргыздарда куда тоосунун эле 25 каадасы бар. Түрк элдеринен кыргыздар гана малды 12 жиликке бөлөйт. Кыргыздар бүлүктүн 18 түрүн аныктаган. Кыргыздарда чүкөнүн 51 аты, чүкө ойноонун 50ден ашык түрү болгон. Кыргыздар жылаан үйгө кирсе да акча чурап аткан.
кыргыздар жылт нарттуу болгон жазды эле билген. Кыргыздын башына иш түшсө жалпылап ашар менен чечкен. Бешикке балган бөлөрүнүн астына камчы канжар, башынан нан, оң колун бошотуп койгон. Кыргыздар асмандагы булуттун эле 5 түрүн, кызыл деген сөздүн 26 түрүн билет. Кыргыздар эс көпүрөнү буспайт, таккан сууну булгабайт. 1 мүнөтүңүз калды. Кыргыздар кайбирендин кагырышы кечирбейт деп айтат. Кыргыздар уурулуп калп айтканды киши өлтүргөнгө туура келет. Кыргыздар илим далилдегендей Гапла группанын 15 жыл мыңжылдыктары бар. Кыргызда гана хан билгенен нар күчтүү дейт. Адам мүнөзүнүн 100ден ашык түрү бар. Жоргонун эле 7 түрү бар. Кыргыздарда санжыра 70 атага чейин созулуп, баатырдын 40 түрү бар. Кыргыз кана өзүнүн жоосунун атын баласына ыйгырат. Кенен сары, жолой, коңурбай деп. Бун дегенден айгөлдүк. Кыргыздарда мына бүгүн ынтымакта айтып атабыз. Дүйнөдө жалгыз ак пешимде гана буддизм, христиан, ислам ордосу бар. 3 діндин башын кошкон. Кыргыздарда 3500 өсүмдүк өсөт, ошонун 300-500 Кыргызстанда гана бар, дүйнөлүк бөлчөсүндө өспөйт. Төрехан бир китепти которуш үчүн мындан 3 кылым мурун 135 000 кой берген экен. Бул бүгүнкү багы менен 13,5 миллион долларга барат. Билимди канча багыттаган. Кыргыздар дүйнөдө жападан жалгыз эл, азыркыга чейин малдын чучугун чаңып жейт, себеби өтө калориялуу болгон. Кыргыздар түрк мусулман элдеринен жалгыз оза салган эл. Бир таруу 1200 дан берет. Таруу эгинден 3 эсе эрте бышат. Муну Достоевский жазып жүрөт. Талас дайрасынын жээгинде Атлак согушун билесиздер. 1269-жылы Чагатay өгөдө жуучу качкан. 1 мүнөт калды. Дүйнөдө чийден жалгыз буюм жасаган кыргыздар. Чий кыргызчада чий, орусчада чий, англисчада чий. Кыргыздар акыркысы калды. Кеңеш сутун жазганына караганда дүйнөдө байыркы сөөктөн буюмду биринчи кыргыздар жасаган, чоюнду, жести, темирди биринчи кыргыздар жасаган, итти, жылкыны, бүркүттү биринчи кыргыздар үйрөткөн. Эң соңгусу кыргыздар эркеги кызын сыйлаган, кичүүсү улуусун сыйлаган, шакирти устатын сыйлаган, калкы каганын сыйлаган эл. Буларды жазууда мага Бартольттун, Бериштандын, Достоевскийдин жана Кеңеш суттун китептери жардам берди. Баарыңыздарга чоң рахмат. Улуттук байлык деген ушул. Рахмат. Каныбек Капашевич. Рахмат. Рахмат Каныбек Капашевич. 101-ші кылып дагы бир нерсе сунуш кылайын тамаша катары. Тамаша эмес, абдан чын. Кыргыздар гана, кыргыз илимпозу гана дүйнөгө таасир эткен, дүйнөдөгү адамдардын акыл-эсин башка багытка буруп койгон маңкурт дегендин мазмунун ачкан. Мына бөлөк тилге которулбайт, дүйнөдө кыргызча маңкурт деп айтылат. Дүйнөдөгү ар бир эл, ар бир адам, ар бир сабаттуу киши маңкурт болбоо үчүн аракет кылат. Демек, ар бир ошол маңкурту билген кишинин аң сезиминде бир кыргыз жашап жатат деген кеп. Бул дагы ошол кыргыздын эң негизги ачылыштарынын бири, дүйнөлүк ачылыштардын бири ошол болот. Рахмат сиздин сөзүңүзгө.